Assalamu alaikum. Amansыздарбы, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы? Биз бүгүн Оштогу Дыйкан кыштактан сатыла турган дагы бир 2 кабат таптаяр үй көрсөтөбүз. Туугандар, жайгашкан жерин билип алыңыздар. Азыркы тапта Ак Тилектин айланпасына жакынкы жерде турабыз. Сиздер бул жагы Западный, Анар кичи райондорунан Ак Тилекти көздөй жүргөнүңүздөрдө жаңы түшкөн мектептен, городской больницадан өтөт экенсиздер. Мечитке келесиздер. Бул жерден ары өткөн болсоңуздар Ак Тилектеги айланпага, андан ары Учар, Ноокат, Кирпичный тараптарга чыгып кетесиздер. Ал жака өтпөйт экенсиздер. Мечитке эле бет маңдай сол капталга Акматбеков Нурлан көчөсүнө бурулуп, биринчи көчөгө бурулабыз. 10 метрден кийин кайрадан бурулат экенсиздер. Сатыла турган үй мына ушул 4-чү көчөдө жайгашыптыр. Эркатай балдар бакчасын көрдүңүздөрбү? Мына ушул жерден киресиздер. Мен сиздерге айткандай, бир аз эле кирдим. Дыйкан кыштактын 4-чү көчөсүнө тетиги жерден оң тарапка бурулдум дагы 150 метр эле жүрдүм. Сол тарапты карап келсеңиздер, сиздер мына бул экрандан көргөн 11-чи үйү мына ушул жерде жайгашыптыр. Тез арада сатылат экен. Араңыздарда мына ушундай жакшы кварталдан таптаяр үй издегендер болсо, анда бул чыгарылышты аягына чейин көрүп турсаңыздар, бүт жагдайларын, шарттарын сиздерге чагылдырып көрсөтүп беребиз. Кааласаңыздар, Ак Тилектин айланпасынан бир аз жогору чыгып, май куйчу тараптан дагы түшүп келсеңиздер боло берет экен. Кааласаңыздар, жаңы түшкөн мектептен, больницадан мына ушул 4-чү көчөгө түшөт экенсиздер. Экрандан алыстабай туруңуздар. Эжеке менин артымда турат. Сиздерге бир четинен эми шарттарын айтып берели. Саламатсызбы, эжеке, кандайсыз? Саламатчылык. Амансызбы? Рахмат. Кызматка чакырган экенсиз. Ооба, ошол үйдү сатууга койдук. Анткени ушу Бишкекке көчкөнү жатабыз. Себеби ошол, сатка койгон. Себеби ошол, өзүбүз үчүн курулган үй, өзүбүз жашайбыз деп. Бирок биздин ошол жашообузда кичине өзгөчөлүктөр болду жашыл жака. Кудай буйруса, Бишкекке көчкөндүктөн сатып жатабыз. Бул эми азыр 4-чү көчө болуп калдыбы, эжеке? Ооба, 4-чү көчө, 11-чи үй. Мына ал үй баары бүткөнбү? Баары шарттары бүткөн, утепленный, жаңы дизайн боюнча. Азыр кирип чогуу көрөбүз. Бул эми канча соттук жерде жайгашты үйүңүз? 4 сотик. 4 сотик үй. Кайсы жылы салынган? 2017 уже толук жашап баштаганбыз. Жаңы эле түшүптүр да бул, а? Ооба. Бекем кирпичтенби, эжеке? Бекем кирпичтен жасалган. Сейсмопоюз тумбалары бүт бары бар. Ооба, тумбалары. Между этаж эмне кылгансыздар? Между этаж плитка коюлган. Жибинин плиталары коюлган. Ооба. Демек бул көчө тарабы мына бул бактар сизге карайт экен да, демек? Туурабы? Жашыл бактар бизге карайт. Көчөдөгү заборду бекем кирпичтен кылыпсыздар. Ооба. Тумбалары бүт бары бүтүптүр. Мына ушул карасаңыздар, көчөнү бойлоп эле чыксаңыздар, дароо табасыздар, бак турган үйгө кирип келе берет экенсиздер. Ушул үй сатылат экен. Жүрүңүздөр, ичкери кирели. Эми вороталардан бүт барын атайын баягы жыгачтан кылган окшойт элеңиз. Биз аябай жыгачты жакшы көргөндүктөн көп нерселер жыгачтан жасалган. Азыр өзүңүздөр деле көрөсүздөр. Үй дагы утепленный, жылуу, жарык, айниктери көп, күн тиет. Эртең менен да тиет, түштөн кийин дагы тиет. Азыр дагы чогуу көрөбүз. Эми жогорку тараптарын тинеке менен каптагансыздарбы? Ооба, кызыл. Кызыл бардовый түстүндө. Тинекелер капталыптыр, кар тормуздары коюлуп, суу түтүктөрү бүт бары чыгыптыр, туугандар. Газдар бар, эже? Газ түшкөн. Свет, газ, суу, канализация баары шарттары бар. Бардыгы центральный. Баары центральный. Жүрүңүз, ичкери кире берели. Кана. Бисмилла. Бул жагы гараждар дагы бар экен, эжеке. Кошумча курулуштар барбы? Ооба, кошумча пристройкасы бар. Аны при желании жилой кылып койсо деле болот. Биз быйыл кочок курайлы деп, бирок көчкөнүбүзгө себептүү тийбедик. Анткени жаңы жашоочулар өздөрү кааласа жилой кылса болот, кааласа терраса кылып койсо болот. Бүтүрүп алса болот деңиз. Ооба. Бул үйдүн узун турасы канча чыгып калат, эжеке? Узуну 15,5 метрдей чыгат. Эми турасы 9,5. 9,5. Бул эми сиз тетеге шестигранник тараптарын кошуп эсептегениңиздеби? Ооба, кошуп эсептегенбиз. Подвал барбы, жокпу эжеке үйдө? Подвал бар. Подвал оң жактан киргенде топка ошол жактан болот. Кышында эметкендечи. Демек, ал тарабында отдельно, ооба. Топканы подвалга чүргөндүсүздөр. Ооба, подвалга отдельно. Подушканы киргизгенсиздерби, жердин түбүнө жакшы эле? Подушкаңыз деген эме? Фундаментин. Фундамент, ооба. Аябай эгиз, бул жер кичине да ылдыш болгон үчүн эгиз. Урмүнгө түздөгөн экенсиздер да, демек, Ооба, түздөгөнбүз. Эми мындайча айтканда,
3 уровеньдеги үй экен да туугандар. Аркы тарабында подвал бар экен, 1-кабат, анан 2-кабат. Сырткы тараптарын көрүп атасыздар, узун турасын уктуңуздар. 2 шестигранник тарабы бар экен. Алдыңкы тарабында, анан кийин тетиги капталкы тарабында мына ушул тараптардан бүт айланып үйдү көрсөңүздөр болот экен. Бул эми эшиктен киргенде эле перехожка ушул жерде экен да. Ооба, эшиктен киргенде эле үйгө кире турган жер. Артында жашылча сад, пристройканын астындагы полноценный подвал. Бул жагыңызбы? Ооба, аябай глубокий кылып полноценный подвал кылганбыз. Аны тоже при желании иштетип алса болот. Кана жүрүңүзчү, үйдүн ичини көрөлүчү. Бул баратадан киргенде бул жерде дагы бир 1 метрлей жер бар экен. Бул да сизге карайбы? Ооба, бул бизге ошо эмилер жүзүмдөр эгилген, дайыр буйруса, дагы 1-2 жылда могу жерге жашылча кылып эметип алса болот. Бак дарактарды карасаңыздар, бүт баары мөмөт экен. Эшиктен кирип элесиз, дароо үйгө кирет экенсиздер. Эки ачмай бурун эшиктен мына ушул жерден кирип бара берет экенсиздер. Кана, бисмилла. Ассаламу алейкум. Бул жериңиз эми эжеке перехожка болуп калды. Прихожая, ооба. Бул жерде уже дайыр пристроенный шкафы менен үстүндө мебелдер да жайгаштырып коюпсуз. мебелдер жайгаштырган. Могу жерде пылесоска да жай бар. Бут кийимдерге жай бар. Бүт баары ушул жерде деңиз. Отопление жабдыгы кириптир. Бир пластик терезе коюлуптур, подоконниктери. Полдоруңуз кафель окшойт. Бул жерде кафель, кире бериш кафель, бизде эми көбүрөөк лай болгондуктан. Полдору кафель. Киргенде оң тарапта автоматтардан коюлуптур. Бул эми 1-кабаттагы автоматтар окшойт. Ооба, бул 1-кабаттыкы. Ар бир кабаттыкы өзүнчө. Моюш жабойлор капталыптыр. Потолок болсо гипсокартон бежеке? Гипсокартон, ооба. Гипсокартон 100 лира баары коюлуптур. Бул тарабынан дагы 2 ачмай эшиктен кирет экенбиз да. Бисмилла, кана. Охо. Бул жерде эми да living room деп коет, гостиная да. Башкача стилде жасапсыздар го буну? Башкача стилде жасаганбыз. Биз өзүбүз кичине четте жүргөндүктөн ошол стилге көнүп калганбыз да. Аябай ыңгайлуу, биргеликте мыймандар менен отуруп, биргеликте тамак бышырып, сүйлөшүп, биз эми баягы кухняга качып кетишет көрүнбөй. А бул жерде биргеликте отурасың да. Аябай сонун жарык, өзүңүздөр көргөндөй күн тиет, эртең менен тиет. Түштөн кийинкисине башка тарабынан тиет. Өзүңүздөр карагандай эле полдор лиственницадан жасалган. 1-этаж не деп коет? Бүт баарын жыгаштан кылыпсыз да өзүңүз айткандай, а? Ооба. Ступенькалар, 2-этаж, бардыгы лиственница, соснадагы эмес. Для себя кылган үчүн кеңири жасаганбыз да, лиственницадан. Жылуу полдору, бойлор деле спокойный түстө. Мына бул үйдүн аурасын карасаңыздар, туугандар, аурасынчы. Тетиги перехожкадан бери киргениңиздерде холго кирет экенсиздер. Андан ары 2-кабатка чыгасыздар. Ал эми сол тарабына жүргөн болсоңуздар, дароо кухня тарапка өтүп кетет экенсиздер. Көрүп атасыздарбы? Узун турасын уктуңуздар. Ички шарттары, жагдайлары мына ошондой экен. Отопление жабдыктарын эми ар бир терезенин түбүнө коюпсуздар да? Ооба, ар бир терезеде отопление немелери бар. Кондиционерлер бар экен. Кондиционер бар 1-этажда. Полдорун көрүп атасыздар. Мына кирген адам спокойно отура берет экен да? Кеңириге көнүп каласың. Кеңири. Башкача мыйманга караганда да үйгө качасыңар кайра. Кеңири үйгө. Мына сол тарабыңыздан баштай берейинчи, кухняңыздан. Жүрүңүзчү. Бул жерде кухня. Эмнелер бар эми бул жерде? Кухняда өзүңүздөр көргөндөй эле пристроенный өзүнүн кухня өзү калат. Бул жерде суусу, ысык суу чыгат, муздак суу чыгат. Газ киргизилген. Вытяжкалар коюлуптур. Ооба, вытяжкалары бар. Кухняда бир терезе жайгашыптыр, отопление кириптир. Фартуктары бүт баары кафелдениптир, караңыздар. Точкалар дагы бүт баары жакын коюлуптур. Ысык суу, муздак суу, газ бүт баары бар экен, кыскасыча. Бул кухнядан баягы жогорку тарабын кылбай эле спокойно эле кылган экенсиз да. Ооба, спокойно биз өзүбүз ушундай гамманы жаш көрөбүз. Спокойно дем ала турган үй жасаганбыз. Аны өзүңүз айткандай эле точкалар ар жерде. На бир эле точка болуп кыйналбаш үчүн ушу для себя кургандыктан могу жерде точка, тиги жерде артыңызда точка. Бул тараптарга чейин, раковинанын жанына чейин коюлуптур. Жада калсачы точкалар караңыздар. Полдору жанакы сиздерге айткандай эле бытовый техникалар мынандай местосунда турат экен. Стулдар баары кухнянын ортоңку тарабында дагы тамактанып чыгып кетсеңиздер боло берет экен. Эми коноктособуз десек, колуңузга деле чыга берет экенбиз ушул жерде, а? Ооба. Бул жерде коноктор отуруша берет, бул жерде тамак бышырып биргеликте сүйлөшүп дегендей. Жанаша бир эшигиңиз турат, бунусу кандай бөлмө болду? Бул жак эми стиральный, отдельный жер. Бул шкафтар төшөк үчүн эми кыргыздарда биз төшөк жүрө албайбыз, ошон үчүн төшөгүм чаңыбасын деп ошондой эгиз шкафтар жасаткам. Буну атайын жасаткансызбы? Ооба, жасатып, төшөктөрдү коёмун, анан кичине идиштерди коебуз.
Артқы тарабында форточкадан атайын ачып туруп жасаткан экенсиз да. Ооба, ал жерде эле кичине күн тиет, шамалдатабыз. Бул жак санузел. Биринчи этажга полноценный душу менен, раковинасы менен, туалети менен меймандар келсе, экинчи этажга чыкпай, биринчи этаждан эметишет да. Канча санузел бар эжеке? Бул үйдө канча санузел бар? Бул үйдө 2 санузел. Биринчи кабатта, экинчи кабатта. Ооба, экинчи кабатта эми чисто для жителей өзүбүз үчүн. Меймандар келгенде балдар спокойно экинчи этажда уктап, санузел менен колдонгону отдельно жасаганбыз. Для гостей кылып жасаганбыз мында. Сон үйдүн ремонтунун шартын көрүп атасыздарбы? Биринчи кабаттагы санузел полунан баштап потологуна чейин бүт баары кафель экен. Вытяжкалар коюлуп тур, мынандай чакан форточкалар коюлуп тур, ысык суу, муздак суу, ичкерки ажаткана, раковина, кыскасы келет экенсиздер, дап-даяр экен да, жашайт экенсиздер. Стиралкабыз могу жерде, үстүндө ошо полкалар атайын айына эмеле коюла турган. Бул установка болгонбу ушул жерге? Установка болунган, иштейт. Сантехника иштерин ушул жака чыгарган экенсиздер да? Сон кана жүрүңүздөрчү. Бул бөлмөдөн чыкканда кайрадан эле колго чыгат экенсиздер. Бул жагыңызда эми экинчи кабатка чыгат окшойбуз. Ооба, бул жерде түз барсак, фортепиано бар. Лестница менен экинчи этажга чыгабыз. Жанагы сиздерге айткан алдыңкы капталкы тарабындагы шестигранник тарабы, караңыздар, терезени дагы аябай сонун жайгаштырган. Ага жанаша занавескалар, светтер, обойлор бүт баары бири-бирине төп келип турганчы. Люстралар заказной. Люстраны келтирипсиз го же? Ооба, заказной. 1 метр болсо ылдыйга түшүп калгыдай экен мунуңуз. Бул лестница менен чыга беребизби же? Ооба, лестница менен жогору чыга беребиз. Бисмилла. Кана. Дап даяр экен да, мынакей. Кышындасы жакшы эле жылыйбы? Жылыйт, күн чыкканда эле үй аябай ысып баштайт. Анан кечинде уже кичине отопленияны көбүрөөк жандырабыз. Прохладныраак болот, а так күндүзү соп-сонун. Бул эми ылдыйкы тарапта дагы бир точкалар турат, жогорудан дагы точкалар турат. Ошо лестницадан кыйналбасын балдарыбыз, өзүбүз деп ылдыйдан жандырып өчүрсөк болот. Ошондой эле үстүдөн деле жандырып өчүрсөк болот. Ошончолук аябай удобстволорду создавать эткенбизде өзүбүз жашайбыз деп. Өзүңүздөргө төп келтирген экенсиздер да мунун шартын, а? Ооба. Светти бул жактан жандырып, жогоруга лестница менен чыкканда кайра өчүрүп туруп кете берет экенсиздер да. Кана жүрүңүздөрчү. Бул экинчи кабатта канча бөлмө жайгашкан эжеке? Экинчи кабатта 3 бөлмө спальный, бир родительский, 2 детский. Детский дегенде чоң-чоң полноценный, балдарыбыз чоң. Бул эми экинчи кабатта коридоруңуз экен да, мыныңыз Ооба, экинчи кабатта коридор. Бул лестницадан чыкканыңыздарда, мына ушул эле тарапта, сол тарабында бир эмес бир канча автоматтар жайгашыптыр. Ушул жерден башкарасыздар. Бул коридордун дагы обою однотонный эле, ачык обойдон, моющий потолок, гипсокартон, светтер, софиттер баары коюлуптур, жыгач эшиктер коюлуптур. Полдору деле дагы деле лестница көрсөңүздөр. Лестница ошондой эле деңиз. Полностью ооба. Мына бул эшигиңизден баштай берейинчи. Ооба. Кандай болду мунуңуз? Санузел, мен айткандай эле. Экинчи кабаттагы. Экинчи кабаттагы. Мунуңуз деле кафель экен да, бүт баары. Полностью кафель, цветовая гаммасы да бирдей. Вытяжка, отопление, аристон, потолок эмдек жабдыктар экен, раковиналар коюлуптур. Экинчи кабатта дагы ажаткана, раковина, кыскасы баардык шарттар бар экен. Теплый пол барбы жокпу эжеке? Жок, бул жерде теплый пол жок. Бирок экинчи этажда аябай жылуу. Болду. Жүрүңүз. Жаптык. Бул жагыңыз кандай болду? Бул жер гардеробный. Родительский гардеробный, өзүңүздөр көргөндөй эле. Бул жерге дагы жөн койбой мебель жайгаштырган экенсиз да? Мебель да потолка мебель жасатырганбыз. Эми өзүм деле баягы Pinterest'ten көп көрүп для себя бут кийим коеюн, тиги парфюмерия коеюн деп жасатканбыз. Оң жагында полкалар, сол жагында вешалка менсе болот. Бул жакта дагы полкалар бар. Бул жагында да бар. Мына караңыздар. Шкаф, полкалар аябай көп. Күзгү дагы ушул жерге жайгашкан экен. Ооба. Ушул жерден демек кийинип, андан ары чыгып кете берет экен да адам, бул жериңиз. Бул жерде эле бир кыйла экен. Бир узун турасы болжолду 2,5 3 болгон бөлмө экен туугандар. Мына ушундай бүт буюм кечеңиздерди койгонго, кийинип, даярданып чыгып кеткенге даярдаптыр. Обойлорун караңыздар. Бүт баары потолоктору гипсокартондон, люстралар, арткы капталында болсо күн батыш тарабы болуп, форточкалар коюлуптур. Бул эми мебелдериңиз калат да эжеке, туурабы? Ооба, булар мебелдер баары пристроенный, түсү дагы аябай мындай спокойный, беморал иштетсе болот да. Отопление кириптир бул жерге. Отопление бар. Точкаларда караңыздар. Канчалык көп точкалар бизде. Мына көрүп атасыздарбы? Кана жүрүңүз эжеке. Бул жагыңыз кандай бөлмө болду? Ооба, бул эми родительский бөлмө. Ата-энелер бөлмөсү. Ата-энелердин бөлмөсү. Ого. Ошондой, тоже однотонный, спокойный түстө обойлор иштетилген. Свет деле мен айтып кеткендей, киргенде жандырабыз.
Бул жагынан деңиз. Ооба, анан кийин жумуштар кылып бүтүп унутуп калсаңар, тиги жактан өчүрүп жатса болот. Туруштун кереги жок кроваттан. Жатып эле ошол жерден өчүрүп коет экенсиздер да. Бул эми алдыңкы тарабында бир пластик терезе, отопление, полдорун көрүп атасыздар. Жана эжекем айткандай эле ар бир бөлмөгө мынандай вытяжкалар кириптир. Потолоктору гипсокартон, люстра, занавеска, кыскасы. Бул спальный мебель, себелдер, үйдөгү буюмдар эмнеси кетет, эмнеси калат эжеке? Бул жерде, значит, шкафтар баары калат, экинчи этажда до потолка баардык шкафтарыбыз пристроен, биринчи этажда шкафтар калат, занавескалар калат, анан кроваттар дагы жыгач менен жасалган. Карасаңыз аябай оор, сапаттуу, буларды калтырабыз. Булар да калат бүт баары. Булар калат, ооба. Бул бөлмөңүз эми бир 3,5 4 экен, бул жолдо. Ооба, где-то ушундай чыгат. Анан точкаларды деле карасаңыздар, мына жатып алып, азыр телефон баары колдонот. Туура. Заряд кылып жата берсеңер деле болот. Тиги жакта да точкалар, компьютер коем десеңер, эми шарттар баары бар. Баарын киргизген экенсиз, муну. Жүрүңүздөрчү, бул уктоочу бөлмөдөн чыкканыңыздарда жанагы эле коридор. Бул тарабыңыз кандай бөлмө болот? Ол баламдын комнатасы. Демек, балдардын бөлмөсү өзүнчө, кыздардын бөлмөсү өзүнчө. Ооба. Кана? Более мужской түстө, серого цвета. Өздөрү тандашат. Балдар эми азыр чоңоюшуп өздөрү тандайт болгон. Серый десе серыйга боёйбуз, синий десе синийге, көккө боёйбуз. Азыр серый, мурда голубой болчу. Азыр серыйга эметтик. Бала чоңойгон сайын вкусу да өзгөрөт экен. Туура. Ошон үчүн айтам, краска кылсак балдарга ыңгайлуу келет экен да. Бул алган адамга да ыңгайлуу болсо керек. Өзү каалагандай кылып краска алат. Актап сырдап алат. Мына точкалар көрүп атасыздарбы? Мына мындай иштерди кылам десеңиздер, ушул жерде экен. Бул эми сиз айткан жанакы кроваттар бүт баары ушулар калат. Ооба, мына ушу коричневый калат. Бул эми в зависимости ошо клиент менен сүйлөшкөнүчү. А так муну обязательно калат. Оор жайбайт. Бул деле жыгачтан өзүңүз көргөндөй баары жок жыгачтан сапаттуу жасалган. Свети да опять ушундай киргенде жандырабыз. Жатып телефон колдонгондон кийин анан кийин өчүрүп кроваттан турбай өчүрүп уктайбыз. Тураны өчүрүп коебуз. Ооба. Бул бөлмөдө дагы туугандар алдыңкы капталкы тараптарында бирден пластик терезелер жайгашыптыр, отопление кириптир. Бөлмөнүн узун турасы болжолду 2,70ге 4,5. Бул жагында болсо атайын мебелдер жайгаштырылыптыр, кийим кечек илгенге, эшикти ачып эле ушул жерден кийимиңиздерди илип, салчусын салып, андан ары жатак жерге жата берет экенсиз. Балам үчүн жасалган шкаф. Ул бала аркасына неметпейт да. Салбайт. Ошон үчүн мындай эмелер койгонбуз, решеткаларды. Келип илип койгонучу. Ул бала эметпейт деп. Для мальчиков атайын жасалган. Балдардын бөлмөсүн көрдүңүздөр. Жүрүңүздөрчү, кыздардын бөлмөсү кандай болду? Бунуңуз эми кыздардын бөлмөсү болсо керек. Бул эми кызымдын комнатасы. Кана. Бул жак. Ооба, бул эми кызымдыкы бир аз внутренний комнатаны тандаганбыз. Анткени кыз бала, жол жака баламды койгонбуз. Кызым бир аз творческий адам болгондуктан тоже ушундай көп эмелер менен точкаларды, немелерди, светтерди, анан жарык комната, ичкирак, жылуу. Бул эми баягы алдыңкы шестигранник тарабы экен да? Ооба, шестигранник тарабы. Эки отопление жабдыгы. Мына шкафтар калат. Кыз бала үчүн ушу ак түстү тандаганбыз. Опять же, мына дуалдары бир жагы обой, калганы краска. Мурда жашылыраак болчу, кийин анан кызым ак кылып бериңиз деген, акка кылып боеп бердим. Буну атайын эми балдарга койгон экенсиз өздөрүнүн тандоосуна. Ооба, балдарыбыз өздөрү тандашат. Шкафтарды деле өздөрү тандашкан. Кандай дизайн кылышат, эмне кылышат, биргеликте чогуу чечинип заказ бергенбиз. Бул бөлмөдө 3 терезе жайгашыптыр. Күн чыгыш тарабы туугандар. Булчу пластик терезе, 2 отопление жабдыгы. Бөлмөнүн ичи болжолду 15 чарчы метр чыгат. Сиздерге айткандай эле ээси түшүндүргөндөй кыскасы бүт шарттары ушундай экен да. Бул эми капталкы тарабында дагы бир терезе барбы? Ооба. Бул жакы лестница жака. Ичкерки тарабы Ичкерки дейбиз бул. жака, ооба. Ошон эшикти ачканда бул жака дагы өзүңүздөр каалагандай кылып, илгеч элестерби, мебель коесуздарбы, кое алсаңыздар болот экен. Эшиктердин баары окшош эшиктер окшойт эжеке. Окшош баары, ооба. Жүрүңүздөрчү, кошумча курулушуңуз кайсыл жакта бар эжеке? Топкаларыңыз кайсыл жакта жайгашты? Топкалар эми сырттан киребиз. Жүрүңүздөр, сыртка чыгабыз. Бул жактар кандай болуп калды эжеке? Бул жакта эми огородубуз бар. Бул үй 4 сотук жерде огородда кылгансызбы? Ооба, өрүк, курма, алма, нашвант, гуляс баары бар. Бирден
түптөн коюлган. Чакан газон бар экен дейм бул жагында. Ооба, жашыл газон кылганбыз. Бул үйдүн ичкерки тарабы жанакы. Бул ичкерки тарабы. Ооба. Кстати, мына светтер полностью үйдүн до конца айланта койгонбуз. Кечинде жандырсаң баары жок жанат. Жарык болот. Охо. Мына бул жанакы сиздер көргөн ичкерки тараптагы терезелер туугандар. Ичкерки тараптагы чистый граник тарабы, газон, кошумча курулуш мына ушул тарапта жайгашыптыр. Мунуңуз эми гараж окшойт. Бул жер гараж, ооба, машинага. Бул жагыңызчы? Бул жакта эми биз сөрүү мындай очок кылайлы дегенбиз. Азыр көчкөнүбүзгө байланыштуу эми жаңы ээлери өздөрү чечип алышат. Кааласа пристройка деле кылып алса, мына отдельный бөлмөсү да бар. Бул жакта санузел кылып туруп, же кухня кылыппы жасап алса болот. Жосом бизде кылып эле терраса кылып, открытый сөрүү мененби же столдор менен жасап алса болот. Мына бул жердичи өзүңүздөргө төп келгендей каалагандай кылып жасап алсаңыздар болот экен, келишип сиздерге насип кылып калсачы. Мунун түбү стяжка болуп тур, түбү подвал бежеке. Ооба, бул жак стяжка, монолит куюлган, анан асты чуңкур подвал. Террасаны көрүп атасыздарбы? Каалагандай кылып курасыздар, каалагандай кылып бүтүрөт экенсиздер. Алма бак, курма, короону көрүп атасыздар, газондор, кыскасы бүт бардык шартты түзүптүр. Сууларын ушул жерге чейин киргизгенсиздер. Ооба, суу бул жерден да чыгат. Бул жерде раковина койсокпу деп эме бар эле, планировка. Суу тиги жактан да чыгат, бул жактан да чыгат. Кире беришкенде буттары чаң болсо, ал жактан чайкала алат. Бул жерде эмеде отурганда, терраса отурганда суу керек болгондо бул жерден иштетилет. Жаан чачындын суулары бул эми чыгып кетет экен, Ооба, ылдыйга, сыртка, артынан көчөгө чыгып кетет. Топка кайсыл жакта болду? Мына тарабыңызда? Ооба, бул жакта. Кана? Эмнелер менен иштейт? Газ мененби, ток мененби, көмүр мененби? Ток, көмүр менен баары киргизилген. Мына үйдүн аркасы, кстати, бул жерде отундарды, теректерди кыйгычта чыгаргандан кийин отундарды сактасак болот. Бул 1,5 метрди жерди дагы отункана кылган экенсиз да? Буюм тайындарды койгонго. Үстүн жаапсыздар, а? Үстү жаалган. Бүт баары тосулуп тур, суулары көчө тарапка чыгат экен. Ушул жерге мына ушундай буюм тайымыңыздарды койсоңуздар болот экен. Фундаментибиз деле өдөй. Бул жаңыз фундамент экен эми. Ооба. Бул эми подвалыңыз болсо керек. Подвал, ооба. Кана? Бисмилла. Башыңызды такырыңыз. Топка бул жакта турбайбы? Топка бул жерде көмүр менен, свет менен, газ менен полноценный иштетсек болот. Бул жерде полкалар жасатканбыз. Кышкы тамак ашты койгонго. Тамак ашып койгондо. Бул жерде мурда көмүр жаккандыктан үйдөн деле кирсе болот. Айланып жүрбөстөн. Жанагы холдун жанынан түшөбү? Хол жанынан түшөт, ооба. Лестницанын түбүнөн түшөт экен да, значит, да? Ооба, лестницанын түбүнөн түшүп кетет. Бирок азыр газ болгондуктан иштетпей деле койдук. Бир жандырып койсок ошондо сый берет. Мына бул проектин түшүндүңүздөрбү? Үйдүн ичинен чыкпай эле жүрө берсеңиздер да болот экен. Эми азыр убактынчалык жабылыптыр бул жерчи. Ушул жерден колго чыгып, андан ары экинчи кабатка дагы чыгып кетсеңиздер болот экен. Жабылган эмес, ачык эле. Ачык элеби? Ооба, ачык. Лестницалар даяр экен. Киргениңиздерде оң капталда мынандай эки катар полка, анын жогорку тарабы болсо газ, көмүр, свет менен иштеген мындай топкалар бүт бар экен. Бир кышта канча расход кетип калат эжек? Көмүр биринчи жылдары эми көмүр жаап жүргөнбүз, потому что газ киргенине бир 2-3 жыл болду. 2 тоннадай көмүр кеткен. Бир эле кышта. Бир эле кышта, ооба. Сонун экен да? Ооба, жакшы. Бул жерде атайын кафелдеген экенсиздер да? Кафелдегенбиз, ооба. Чокту учканга эметип. Бүт иштери бүтүптүр. Mooрлор чыгып кетеби сыртка? Сыртка чыгып кетет. Вытяжкалар чыгат. Точкалар кириптир, светтер коюлуптур. Бул эми жогорку тарабы жанагы сиздерге айткандай, живый плиталар, подвалы ушундай экен. Документтер жакшы эле бежеке? Ооба, баары жогу жакшы. Соседтер кандай болду? Соседтер сонун баардыгы туруктуу, жакшы адамдар. Ушул соседтериме ылайык, жакшы бир адамдарга насип кылса деп мен дагы жакшы тилектери менен. Больницага эми мына ак тилектеги жаңы городской больницага барабыз да. Ооба, бир 3 мүнөт, 4 мүнөттө деле ылдыга түшсөң уже больница. Мектеп бар. Мектеп бар. Бала бакча бар. Бала бакча бар, частный да бар. Через улицу бир көчө нары. Государственный деле бар ылдыйда. Эми шаарга маршрутты айтпасак деле болот деңиз. Ооба, машинада 5 мүнөттүк жол центрге чейин. Абдан сонун спокойный жер. Мындай өдөйрөөк турат бул жер. Западныйда мисалы баягы смогтор көп туруп калат экен, байкап калдым. Бул жерге өдөгө чыксаң уже күн чыгып, шамал жүрүп эметкен да. Өдөйрөөк турат экен. Жакшы жер экен. Баасын канча дейсиз? Баашын вот биринчиден көбүрөөк койдук. Агенттер бардыгы өздөрү келип алып берди. Үйүңүз татыктуу экен дешти. Бирок эми биздин
мындай шартка тез табыш бир аз кыйыныраак экен. Ошон үчүн сиздерди чакырдык. Сиздердин катталуучуларыңыздар үчүн абдан сонун баа кылып түшүрдүк. 165. Эми биздин традицияда бар, кичине түшкөнгө, эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, для себя курулган, бизди да мээнетибизди баалап, жакшы клиент келсе, караштырып эметебиз. Өзүбүз дагы ушундай жакшы үйлөргө ээ болсок деген ниетте койдук. Башка шаардан үй алып атасыз, ошон үчүн сатып атасыз. Ооба, Бишкекке кетип аткандыктан. Демек, мунун баасына тез кабардын көрүүчүлөрүнө, катталуучуларына $165,000 кеми бар. Ооба, кичине кеми бар. Түшүп бересиздерби? Ооба, эми биздин традицияда бар, ырым-жырымына түшөбүз да. Мебелдерди дагы бир катар баса белгилеп айтып коюңуз. Мебелдери, шкафтар баары калат. Мен айткандай эле, экинчи этажда, биринчи этажда кухнядагылар, занавескалар баары калат, кроваттар баары калат. Дагы эмне, ошо кичинекей тумбочкалар деле калат. Практически уже мебель менен десек болот. Эми өзү деле эмелерди, келинчектерде эми өздөрүнүн килемдери, төшөктөрү бар, эми алар эми өздөрүнүкү менен келет да. Туура. Бытовой техникаларыңыз кетет? Бытовой техникалар ооба кирбейт. Аны сүйлөшсөк болот. Жок, мага калтырыңыз десе, анда эле караштырсак. Андай жолдордон барбы? Андай жолдор да бар. Варианты барбы, жокпу эжеке? Варианты эми биз өзүбүз да үй алгандыктан эме болсо жакшы болот, наличка болсо. Эми прям реалдуу клиенттер болсо сүйлөшсөк болот. Сүйлөшсөк болот. Ооба. Мен анда жыйынтыктайм. Мына бул 4-көчөдөгү 11-үйдүн бүт баарын көрүп чыктыңыздар. Баасы бир гана тез кабардын катталуучулары, көрүүчүлөрү үчүн $165,000 кеми бар экен, сүйлөшөсүздөр. Варианты желательно накталай гана сүйлөшөмүн дейт. Кайсыл мебелдери калат, эмнелери кетет, ана бүт баарын өзүңүздөр уктуңуздар, ал жагында сүйлөшсөңүздөр болот экен. Жаккан болсо чалып көрүңүздөр. Мына бул 2 кабат даяр үй, арка тарабында кошумча курулуштар, кыскасы бактар, газондор даяр экен да. Кирип эле жашайт экенсиздер. 11-үйдө күтөбүз сиздерге. Мына бул эшикке келесиздер. Амандыкта жолугушканча.